Казакстан экономикасын диверсификациялоону улантуу анын өнүгүшүнө кошумча түрткү берет. Мындай жыйынтыкка Азия өнүгүү банкынын талдоочулары келишти. Каржы институту адистеринин айтымында, туруктуу негизде ишке ашырыла турган эффективдүү реформалар Казакстандын ички дүң өнүмү жыл сайын 1,2% өсүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул үчүн республика экономиканы диверсификациялоого маани берип гана койбостон, ушул жараянга жеке тармакты да тартуу керек. Азия өнүгүү банкынын талдоочулары Казакстан тамак өнөр жайы, айыл чарбачылыгы, химикаттар өндүрүшү жана металл иштетүү тармактарын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрү арбын деген пикирде. Өндүрүш менен айыл чарба тармагындагы реформаларды колдоо үчүн транспорттук жана логистикалык инфраструктураны өнүктүрүүнү улантуу керек. Бул экономиканы диверсификациялоону тездетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Азия өнүгүү банкынын серепчилеринин айтымында, жеке сектор Казакстан экономикасын диверсификациялоо жигердүүлүгүн арттырууга жөндөмдүү. Бул үчүн кичи жана орто бизнести бул процесске катышууга кызыктырып, ыңгайлуу ишкердик климат түзүп, инновацияларды киргизүүгө шыктандыруу кажет. We believe R&D or the technological growth is most important for the diversification, and then private sector. Диверсификациялоодо технологиялык жараяндан ала турган орду өзгөчө. Ушул жерде жеке сектордун ролу өсөт. Түштүк Кореяны мисалга алсак, 80-жылдары мамлекет экономикасын экспортко багыттай баштаган. Ал эми 90-жылы техникалык өнүгүүгө басым берген. Казакстан ушул өлкөнүн тажрыйбасын үлгү кылып ала алат. Government policy is shifted from export oriented or external oriented to technology oriented. Maybe this is Kazakhstan might want to look into.